Анда эмесе достор, 4-нчү сабакка кош келиптирсиздер. Бул 4-нчү сабак завершающий. Мени до конца угуп коюңуздар, анткени бул таргет реально востребованный профессия. Мен силерге 3-нчү сабакта трафик деген связканы үйрөткөм. Азыр мен силерге вовлеченность көрсөтөйүн. Вовлеченность негизи ал көбүрөөк продажага иштейт да. Ошону азыр силерге полностью тщательно көрсөтүп берем. Кайра ошондой эле биз создать деген кнопканы басабыз. Трафикке кеткенде элечи. Биякта жаңы компания создавать этебиз. Создавать эткенде уже вовлеченность деп басабыз. Продолжить. Биякта вручную. Вовлеченность менен трафиктин настройкасы оп окшош да. Просто отличается тем, что ал вовлеченность көбүрөөк продажага иштейт. А трафик жөн эле силердин продуктуңарды көрүш үчүн. Бияктан биз биринчи эмеден чисто бюджет эле настройка кылып коебуз. Бюджетти бир $5-7 кое берсек болот. Ал өзүңөрдүн бюджетиңерден карап кое берсеңер болот. Анан биз экинчи разделге өтөбүз. Экинчи разделде биз уже бияктан эч нерсеге тийбейбиз. Тийбей туруп эле биякта аудитория Advantage плюсгө өтөбүз. Бияктан переключиться на исходные настройки дегенди басып туруп, ограничить охват рекламы еще больше дегенди басабыз. Продолжить. Басканда биз биякта сразу местоположениени өзгөртөбүз. Бишкек. Бишкек деп басканда бул рекламасы бүт полный Бишкекке көрсөтөт да. Возраст, детальный таргетинг, пол эч нерсеге тийбей эле жөн эле ошондой эле калтырабыз. Анан биякта места размещения бар. Места размещения Advantage плюс, редактировать. Редактировать баскандан кийин биякта вручную басабыз. Бияктан полностью монун баарын кетиребиз, Instagramда эле калтырабыз. Анткени Instagram ал эң чоң платформа, анан баары тең Instagramда отурат. Биратолу карай кетели, баары турабы? Туура. Эми 3-нчү разделге өтө берсек болот. Үчүнчү раздел өткөндө биякта биз чисто рекламаны эле тандап коебуз, кайсы реклама таргет кетирет экенибизди. Биякта использовать существующую публикацию, анан публикация тандайбыз. Продолжить. Продолжитти басканда эле биякта рекламаңар көрүнөт да, предпросмотр бар. Мына. Мен сообщениелеримди WhatsApp'ка направлять этем клиенттерди. Вот. Анан биз полностью ошо вовлеченность менен трафиктин настройкасы оп окшош. Просто они отличаются тем, что бул вовлеченность көбүрөөк продажага да. А трафик чисто силердин продуктуңарды көрүш үчүн, анан профилиңерди кириш үчүн да. Ошондо силерде клиенттер бар болуп калса, ошондой проекттер бар болуп калса, көбүрөөк продажа керек болгон запрос менен келсе силерге, смело вовлеченностька кетире берсеңер болот. А так силерде мындай түшүнүксүз нерселер болуп калса, кыйынчылыктар болуп калса, төмөнкү ссылкама жаза берсеңер болот. Мен Instagram'да всегда баарына жооп бере берем. Мен азыр рекламаны өзүм кетире албайм, анткени биякта задолженность бар экен. Задолженностьты төлөсөм эле биякта опубликовать бассам эле реклама өзү кете берет. Кеткенде силер уже жөн эле мониторинг кылып турсаңар, күнүнө бир 20 жарым саат уделять этип турсаңар, анын баары силерге түшүнүктүү болот. Жана силердин өзүңөрдүн телефонуңарга ADS менеджер деген приложение көчүрсөңөр болот. Жаныңызда ноутбук жок болуп калса, телефондон эле карай берсеңер болот. Аяктан статистиканы окуган даже силерге оңойрок болот. Анда эмесе биз сабактардын аягына келдик. Таргет оп оңой нерсе. Бүт SMM, мобилографияны караса, таргет эң оңой силерге. Ошону чын эле айтайын силерге. Силерге түшүнүксүз нерселер бар болуп калса, бир кыйынчылыктар менен
көрүшүп калсаңар мен могу ссылкама жазып берсеңер болот, ылдый да бар. Обратный связь 24/24/7 вообще жазып бергиле смело. Биздин менеджерлерибиз жооп берет, мен деле жооп берем. Вообще смело жазып бергиле. Чоң проекттерди силерге каалайм, чоң проекттерди алгыла. Бирок биринчиден, конечно, поэтапно баштагыла, малы с малого побольшего деп эле айтып коеюн. Анда эмес, ассалам алейкум, силер менен Эмир болду. Суроолоруңуздар болсо күтөм. Кийин дагы обновление болгон сайын мен жаңырыктар салып турам. Анда эмесе ассалам алейкум, силер менен Эмир, мен астык. Анда эмесе ассалам алейкум, силер менен Эмир болгон. Силердин суроолоруңар пайда болуп калса, мага жазып бергиле. Анда эмесе баарыңарга ассалам алейкум, силер менен Эмир болгон. Силерде суроолор пайда болуп калса, мага жазып бергиле. Жана мен менеджерлерим да силерге жооп берип коет. Анда эмесе баарыңарга ассалам алейкум, силер менен Эмир болгон. Силерде суроолоруңар пайда болуп калса, мага смело жазып бергиле, ссылка бар. Жана менеджерлер да силерге жооп берип коет.